Каракол шаарында салынып жаткан ипотекалык турак жай комплексинде алгачкы 10 блок курулуп бүтүп, 420 батир ак өргөй ээлерине тапшырылууга даяр. Бул даректе долбоор боюнча жалпы 69 блок курулат. Ар бири 9 кабаттуу болуп, 2360 батирге эсептелинген. Мамлекеттик ипотека компаниясынын Каракол объектинде бүгүнкү күндө 420 квартира даяр. Бул 4 этапка бөлүнгөн проект негизинен. Бүгүнкү күндө биз биринчи этаптын 10 үйүн тапшырууга даярбыз. Кийинки объектлерде азыр өзүңүздөр байкагандай курулуу процессинде. Буюрса эмки жылга ал объектлерде тапшырылат. Сейил бактары бар. Ошолор каралган бүт эле. Инфраструктура каралган. Бегайым Исмаилова тапшырууга даяр турган ипотекалык үйдү көрүп кубанып турганын айтат. Өзү да илгери үмүт менен электрондук кезекке турган экен. Айтымында мамлекет түзүп жаткан бул мүмкүнчүлүк миңдеген жарандардын үйлүү болуу кыялын орундатууда. Түш көргөндөй болуп атабыз. Рахмат ушу улуу урматтуу президентибизге жана эл журтка рахмат. Үй алабыз деп кубанычыбыз жөн эмеге батпай турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы куруп жаткан бул турак жай комплексинин долбоорунда 750 орундуу мектеп, 2 бала бакча, өзүнчө ооткана, сейилбак өңдүү инфраструктуралык шарттар да каралган. 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер орун алган. Учурда тапшырууга даяр турган 10 объекттин тегереги да ретке келтирилип, тазалоо иштери гана жүрүүдө. Эгиз байбишелерибиз мына 62-ге тамак ичип атабыз. Садыр Жапаровго чоң рахмат. Бул эгизбиз мен сүйүнсөм мен да сүйүнүп атам. Ошо жакшы. Өркүндөп өсө берсин. Жакшылыгыбыз мындан бешбетер болсун. Жакшылык эле каалайбыз. Каракол шаарындагы бул ипотекалык турак жай комплекси менен катар эле Дубандын туристтик аймагы болгон Чолпон Ата шаарында да ипотекалык көп кабаттуу үйлөр курулууда. Ал жердеги объект 76 блоктон туруп, 5 жана 9 кабаттуу 3500 батирге ылайыкташтырылган. Жанар Сагындыкова, Асылбек Касенов, Каракол шаары.